Окуучулар, сабакка даяр болсок, биз силер менен турмуш тиричилик коопсуздугунун негиздери сабагын баштайбыз. Анда алгач бул китептеги кыскартуулар менен таанышып кетели. Алгач бул белги эсиңде сакта. Бул белги болсо суроо балдар. Бул тапшырма. Бул нерсени жасоого болбойт деген белги экен. Анда силер менен бүгүнкү өтүлүүчү жаңы темабыз балдар кооптуу кырдаалдар. Силер кооптуу кырдаалдар дегенде эмнени түшүнөсүңөр? Азаматсыңар балдар. Анда азыр биз кооптуу кырдаалдар жөнүндө көбүрөөк маалымат алууга аракет жасайбыз. Өзгөчө оор кырдаал адамдын өмүрүнө, ден соолугуна, байлык, мүлкүнө жана дагы табигый чөйрөгө зыян келтирүүчү кырдаал. Өзгөчө кырдаалдар техногендик жана табигый болуп бөлүнөт. Техногендик кырдаалга өнөр жайдагы кырсык, жарылуу жана өрт кирет. Ал эми табигый мүнөздөгү өзгөчө кырдаалдарга сел, суу ташкыны, кар көчкүлөр, жер көчкүлөр, жер титирөө жана аба ырайынын түрдүү шарттары кирет. Ал эми аба ырайынын түрдүү шарттары балдар: аптап, күндүн өтө төмөн ысышы, суук, шамал, кар, тайгак жана башка. Адам баласынын жашоосуна тийгизген таасирин карап көрөлү. Аптап күн ысып, абанын температурасы жогорулап, бир нече күн бою сакталгандан келип чыгат. Өтө ысыкта адамга ысык өтүп кетиши мүмкүн. Ошондуктан аптапка чыгаар астында баш кийим кийип, көбүрөөк көлөкөдөй болууга аракет кылуубуз зарыл. Суук болгондочу балдар, бул абанын температурасынын кескин төмөндөшү. Ар бир адам аяздуу, өтө суук аба ырайындан сууктан кантип сактанууну билүүсү керек. Кышында көбүнчө бетти, колдорду, буттарды аяз алып кетиши мүмкүн. Ошондуктан жылуу баш кийим, моюн орогуч, жылуу байпак кийүүнү унутпайбыз. Суукта ачка жүрбөгөнгө аракет кылгыла балдар. С витаминдери бар жемиштерди, өзгөчө лимон, киви, капуста көп жесек оорубайбыз. Балдар, силер кооптуу кырдаалдар кайсылар экенин билдиңерби? Азаматсыңар. Анда сүрөттөрдү карап, туурасын таңдайбыз балдар. Азаматсыңар балдар. Биз өтө күндүн жылуусунда башыбызга баш кийим кийүүбүз зарыл экен. Анда ар бир сүрөткө өз алдыңарча жооп бергиле жана аба ырайына жараша кантип туура кийинүү керек жөнүндө менин личкама жазып жөнөткүлө.